сүрөт СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чуйковдун Советтик Кыргызстандын кызы аттуу сүрөтүнүн жаңыча варианты. Жаңыча дегенибиз кыздын колунда планшет, кулагында кулакчын тагылган. Бишкектеги мектептердин биринин дубалына 2014-жылы Doxa Art Group тарабынан тартылган. Ал эми сүрөттүн түп нускасы Москвадагы мамлекеттик Третьяков галереясынын коллекциясында турат. Галерея аны сүрөтчүнүн өзүнөн 1949-жылы сатып алган. Сүрөттөр шаардын боз тарткан ыраңына көр кошуу максатында тартылып келсе, Борулайдын бул сүрөтү жаш кыздын трагедиялуу окуясынан улам ал окуган медициналык колледждин боруна түшүрүлгөн. Картинадагы жайнап турган селкинин жаркын жүзүн көргөндө кыз жашап турса гана ушул сүрөт тартылбай эле койсо гана деген ойлорго кептелесиң. Ал эми кичи райондордун тургундарынын жүзүнө жылмаюу тартуулаган бул башына таажы койгон кичинекей кыздын сүрөтүн ошол эле Doxa Art деп аталган сүрөтчү топ тарткан. Шаар ичиндеги үйлөрдүн дубалдарына тартылган сүрөттөрдүн эң соңкусу дал ушул Масалиев менен Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйдүн дубалына тартылган Айтматовдун сүрөтү. Бул жердеги тургундардын айтымында Айтматовдун башка сүрөттөрүнө жана эстеликтерге караганда дал ушунусу ага көбүрөөк окшошкон. Көбүнчө башка жактан көргөн Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрүн карасаң анчалык окшош эмес да. Нереальныйраак да. Ошон үчүн мындай өзүнүн почерги бар, өзүнүн стили бар да. Жаңы нерсени алып келип аткан көрүнөт да. Бул өзү Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү, бул абдан жакшы кооз тартылыптыр. Болгон мындай душасы менен тартылган сүрөт экен да, абдан жакты. Сразу мындай маршруткаларда кетип баратканда, карап калганда ошондо сразу көзгө илинет экен да, ошонусу менен абдан кооз болуп ошонусу менен жакты да. Бул кооздук шаар тургундарынын жогору баасына татыган. Көп кабаттуу үйгө залкар жазуучунун сүрөтүн түшүрүү идеясы Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абировго таандык. Жаныбек мырза бул сүрөттү Айтматовдун 90 жылдыгына карата шаардыктар үчүн белек катары тартуулаган. Шаарыбыздын көчөлөрүндө кыргыз маданиятын жана искусствосын чагылдырган көрүнүштөр көп болсун. Акмарал Аипова, Азирет Осмонов, Нью ТВ.